Айнур, Европада жашаган казактарга тууган келишкен калк бар экенин билесиңби? Ал эмне болгон калк экен? Алар өздөрүн мадиярлар деп аташат. Ал эми биз болсо аларды венгерлер катары билебиз. Демек, бүгүн биз венгерлердин эң атактуу тамактары тууралуу сөз кылат экенбиз да. Албетте, анткени бүгүн бизде мейманда Венгриянын Казакстандагы элчиси Отто Иван Рона. Анда эмесе баштайлы. Элчи мырза, бүгүн эмне даярдайбыз? Биз бүгүн Венгриянын тоок этинен беленделчү тамакты жасайбыз. Пёркелт деп аталат. Аны венгер көчмөндөрү Улуу Таладан Карпат бассейни болгон саякаты учурунда жасашкан. Кийин биздин эл ошол жака отурукташып калган. Тамак тез даярдалат, ингредиенттери дагы өтө эле жөнөкөй. Биз бул жерде тооктун сан эте турганын көрүүдөбүз. Тамакты жасаш абдан эле жеңил. Эс алуу учурларында көчмөндөр от жагышып, аны кадимки эле от үстүндө жасашкан экен. Башкача айтканда, бул тамактын тарыхы бай десек болот экен да. Анткени анын башаты көчмөндөр доорунда эле башталыптыр. Дал ошондой деп айтсак туура болот деп ойлойм. Көчмөндөр ашканасы абдан тааныш угат. Силер үчүн, көчмөн калк үчүн ал таанымал экендиги шексиз. Бизге эмне болгон ингредиенттер талап кылынат? Тооктун сан эти, пияз эң маанилүү ингредиенттердин бири болуп саналат. Ошондой эле безе кызанактар, болгар калемпери жана кургатылганы бар. Ал түз эле Венгриядан алынып келинген. Өзүңөр билгендей, ал Венгрия ашканасынын эң маанилүү ингредиенти болуп саналат. Анан дагы албетте кошулмалар калемпир жана туз. Ал эми бул эмне? It is a hot, I would say spicy Бул ачуу калемпирден паста. Макул, ингредиенттери түшүнүктүү болду. Анда эмесе баштайлыбы? Баса, пёркөлттөн тышкары мен бүгүн гарнир катары венгер галушкаларын дагы жасап берем. Ооба, биз галушкалар тууралуу укканбыз. Баштоо алдында колубузга колгап кийип алалы. Абдан баамчылдык. Биз барын кесипкөй жасашыбыз керек. Макулмун, рахмат. Биз пияздан баштайбыз, туурабы? Эң туура. Биз пиязды майда 4 бурчтук кылып туурап алабыз. Аны эмесе пиязды абдан майда туурап алалы. Пиязды канчалык көп кошсок, суюк кошулмасы ошончолук даамдуу болот, деп айтышат эмеспи? Бизге бир эле пияз керек болобу? Же экинчисин дагы туурайынбы? Бизге экөө тең керек болот. Анда мен сизге жардам кылып экинчисин дагы туурайын. Сиз венгер ашканасын кыскача кантип сыпаттап берет элеңиз? Келгиле, ойлоноюнчу. Мен анчалык пайдалуу эмес, бирок абдан даамдуу деп айтмакмын. Дүйнө жүзү боюнча венгер ашканасы анча көп эмес, бирок айрымдары бар. Алар штаттарда, Австралияда жана Батыш Европада орун алышкан. In Western Europe as well, but you know, it is, of course, Hungarian cuisine is not that popular. Албетте, бул жерде венгер ашканасы француз, Италия же Мексика ашканаларындай популярдуу эместиги фактысы дагы олуттуу роль ойноп коет. Башка маданияттарга тийгизген таасири жагында венгер ашканасы канчалык ар түрдүү болуп саналат? Албетте ар түрдүү. Мисалы паприканы алсак, ал бизге 15-кылымда Осман империясы баскынчылык кылып келгенде келген. 150 жыл аралыгында Венгрия осмондор таасири алдында болушкан. Ал албетте Венгриянын маданияты менен улуттук ашканасына таасирин тийгизген. And of course, they brought a lot with them, food-wise, spice-wise.
or debassing. Мисалга алсак, алар венгер ашканасына паприка, кофе жана чай сыяктуу кошулмаларды, кермандык сууну алып келген. Баса, кермандык ванналардагы сууга түшүү маданияты Венгрияда азыр дагы абдан популярдуу. Кыскасы, таасири абдан эле олуттуу болгон. That's a very serious impact. And what about the Сиздин пикириңизде Венгриянын кайсыл тамагы абдан популярдуу? dish in your point of view? Is it something Ал that we бүгүн биз жасап жаткан тамакпы? Андай деле эмес. Эң популярдуу тамагыбыз ал Венгриянын гуляш шорпосу. Yeah. Hungarian goulash soup is a soup that should be exclusively prepared in open air. Аны ачык от алдында гана ой этинен эле жасашат. Ой эти көпкө бышат. Ошондуктан бүгүн мен тооктон жасалчу тамакты даярдагам. Бирок гуляш шорпосу Венгриянын эң популярдуу улуттук тамагы болгону талашсыз. A goulash soup, but goulash is unequivocally is one of the most popular food. Гуляш тууралуу сөз болгондо кайсыл адам болбосун Венгрия тууралуу ойлонот. Анткени ал дүйнө жүзүнө таанымал. familiar, right? Yeah, the Yes. familiar. I mean, they immediately or instantly think about Hungary, and that's true. Okay. So the dish Биз бүгүн жасап жаткан тамакты Венгриянын кайсыл ресторанынан болбосун кездештирсе болобу? Албетте, аны барлык жактан кездештире аласыз. Кызык, шорпулор Венгрияда абдан популярдуу экен да. Yes. Албетте, биз шорпону абдан жакшы көргөн улутпуз. Эң сонун, баарынан да шорполор абдан пайдалуу келет эмеспи? Экинчи тамакка салыштырганда пайдалуу. You prepare a lot of various. Бизде шорпонун көптөгөн түрү бар. Эмесе биз пиязды көк калемперде туурап алдык. Эми мискейге май куюш керек. We should put on oil. Oh, that no, that is not. We should put on oil. Андан мискейдеги майды ысытып алалы. so what Биринчи эмнени салыш керек? put first? Алгач пиязды салабыз. Onion Okay, great. goes into the onion. No, Ой жок, кечиресиздер. Эң оолу тоок этин кууруп алыш керек. fry the chicken or fry the chicken. Тоок эти жакшылап кытыраганга чейин куурулушу зарыл. Give a bit of caramelized overflat of it. Андан кийин биз этти алып чыгып, мискейге калган ингредиенттерди салабыз. Tell us more Бизге Казакстандагы жашооңуз тууралуу айтып берсеңиз, бул жака келгениңизге канча болду? working and living here. I arrived with Мен өзүмдүн сүйүктүү жубайым менен бул жака келгениме 2 жыл 3 ай болду. 3 months ago. No, it's Демек силердин бизге келгениңизге көп эле болгон экен да. Of the 2000. Ал 2022 жылдын кыш айы эле. Минус 29 градус болуп турган. Ал температура биз үчүн абдан эле төмөн болуп саналат. cold. I would say it is. Башында такыр эле бөтөнчө болгон. But cold is rather dry, so Бирок бороон кургак эле. Мына ошондуктан аны жеңил эле жеңип кетсе болот. you should accustomed to the fact that winter is at least 5 months long in Astana. But Анан дагы Астананын кышы 5 айга созулат деген ойго акырындык менен көндүк. Азыр болсо баары жакшы. to that fact. Казакстанда иштеп жаткан учуруңарда орун алган кызыктуу окуялар барбы? Oh yeah, and that is. Албетте, мен окуялар менен баарына бөлүшүүнү жакшы көрөм. I'm very happy to tell to each and everyone. Please. It was the first really warm. Майдын жыжылдап жатканын угуп жатасыңарбы? You The hear the sound? first Yeah. really very warm Ал бугайынын жылуу дем алыш күнү болгон. Sunday. We decided. Жубайым экөөбүз талаа жакка барып келели деп чечип, шаардан Караганда областын көздөй бет алдык. Is it what? The steppe. Oh, okay. So we drove out towards Kabanbay Batir village, further into Karaganda Oblast Yes. or Region, county, yeah. and we stopped just by the highway Трасса аркылуу бир аз өткөндөн кийин Нура өзүнүн жээктеп сейилдейли деп токтодук. towards Nura River. The Nura, Нура кыйла эле кичинекей, бирок абдан кооз өзөн, кирмит. but a very nice river. It is. Birds were singing. Түү жылуу күн эле, куштардын сайрашы, ар тарапта кооз гүлдөр. So it was really superb to have a warm day. Мен дал ошол жактан болом. Sudden, that's an interesting. Ошентип андан ары эң кызыгы башталат. Serious story. So, all of a sudden, from out of the blue, Бир маалда жок жерден бир унаа пайда болуп, таштак жол аркылуу бизге жетип келди. Бир жаш жигит бизден жол кайда алып барарын сурады. Ага мен түшүнүгүм да жок. Мен бул жактык эмесмин дедим.
where this road leads to. And I told him, well, I don't have the slightest idea. I'm not a local. You're not a local? Ал менің қайсыл жақтан екенімді сұрады. This young man. Венгриялық екенімді ұққанда машинасын өшіріп, унасынан түшті. Унасында жуайы менен балдары бар екен. Ал жігіт маға келіп, бир туған мадиярлар деп құшақтап қалды. Күтүүсүз бирок жагымды болду. Ошонун өзү биздин тукумдарыбыз канчалык жакын экендигин далилдеп турат. Opened the door of the car, stepped out, came up to me, hugged me and said, Bratya Magyari. I was Hungarian. I told him that. Kazakh Hungarians are. And that shows this very strong feeling of relativeness. Relativeness, right. Living Magyar, right? Yeah. Yes. In Kazakhs. And Сонун көрүнүш болгон экен. exactly. And I would say to tell you that Ошондон бери мен ал окуяны өз туугандарыма, досторум менен кесиптештериме баяндап келем. Анткени ал абдан жагымдуу жана керемет окуя эле. weeks, I do have some tears in my eyes. Yes. Because this is really touching. Very moving. Yes, I it would is. say, very much moving. And then he Андан соң ал киши унаасына олтуруп кетип калган. Кийин ал кишини жолуктурган жокмун. Окуя 2022-жылдын бул айында болгон. Бирок ошол кезде сиз улуттар ортосундагы байыркы байланышты сезгенсиз да. Албетте, ал укмуштуу учур болгон. Аны эч качан унутпаймын. never forget it. What do you think about Чынында эле укмуштуу. Географиялык жагынан ушунчалык алыс жайгашкан. Анын үстүнө такыр эки башка эл. Бирок ушунчалык тууганчылык байланышы бар. Чындыгында Венгриянын аймагында кыпчактар көп жашайт. Алар 13-кылымдын акырында, 14-кылымдын башында келип калышкан. Алар биздин жашоону толугу менен күнөшкөн. Жана аларды венгерлешип кеткен деп айтууга болот. And they are very well accustomed to our life. They are almost Биздин тогубуз даяр болду. Эң сонун. so we gave a little bit of a Okay. yeah, that's super. We should put Эми отту кайрадан латыга ыктап пиязды салабыз. yeah, put aside, yeah. And then now the onion goes into Onion, that. wow. Oh yeah. Please, ma'am, put yes. Should we Калемперди дагы ушул жака кошобузбу? Калемпер менен кызанакты кийинчерээк кошобуз. Tomato comes later. Азыр болсо кууруп алыш керек. Мага жыты жагып жатат. Табитти абдан ачкан жыт экен. The fact is that we do have, of course, Демек бизде өздөрүн кыпчактар катары эсептеген венгерлер бар. Right. and this Биздин улуттарыбыздын ортосундагы байланыш абдан бекем. Анткени биздин өткөн доорулорубуз бир да. political, social. Эң туура айтасыз. Социалдык жактан дагы, тарыхый жагынан дагы байланыштабыз. Ошонун артынан бул жакта Венгриянын элчи катары иштеп, жана жашаган мага кыйла эле жеңил болууда. Here in Kazakhstan, much easier. Мени жергиликтүү бийлик дагы, эл дагы кучак чайып тосуп алышты. Only open arms whenever I approached local authorities or common people. So that's very good. That's wonderful. And while our Мырзалар Венгриянын улуттук тамагын жасап жаткан кезде мен Венгрия ашканасы тууралуу кызыктуу фактылар менен бөлүшүп кетейин. cuisine. Венгер ашканасын эмнесиз элестетүү мүмкүн эмес. Албетте, атактуу венгер паприкасы жок элестетүү мүмкүн эмес. Ал ар дайым венгер ашканасынын алмаштырылгыс ингредиенти болгон сыяктуу. Бирок чындыгында паприка Венгрияда болгону 1,5 кылым мурда гана колдонула баштаган. Эгерде Венгрия кулинариясынын классиги Карой Гунделге ишене турган болсок, 20-кылымдын баш жагында паприка тууралуу аз гана жазып келишкен. Ал эми 158-кылымдын рецептер китебинде ал такыр эле кездешпейт. Ага дагы таң калуунун кереги жок. Анткени 16-кылымдын баш жагына чейин Европада паприка дегеле болгон эмес. Венгрия ашканасы ал аркыл маданий таасирлердин кызыктуу айкалышы. 15-кылымда король Матяш Неаполитана королунун кызы Беатричке үйлөнгөндө ал венгерлерди Италия ашканасы менен тааныштырган. Королев өзү менен өздүк ашпозчуларын ала келген жана жаңы кошулмаларын алып келишин уюштурган. Ошондой эле Трансильвания жана Румыния ашканалары дагы өз салымдарын кошкан. Аны каймагы менен кыркаттан жасалган голубцы тамагы тастыктап турат. Түрктөрдөн венгерлерде туу калемпер менен кофеге ашыктыкты жоозуп алышкан.
Венгердин ун азыктары менен шириндиктери өзүнүн жаралуусу менен Италиядан көчүп келгендерге милдеттүү. Ал эми ундан жасалган ысык тамактар австралиялыктардан алынган. Венгриянын улуттук символу статусуна тайманбастан талапкер болуп алган дагы бир азык чочко майы. Бул жакта аны туздап, сүрсүтүп жада калса, куурулган түрүндө дагы жей беришет. Now back to modern times. Азыркы мезгилге кайтып келе турган болсок, мен биздин өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу байланыштар туурасында сурабасам болбойт. Биз азыр кайсыл баскычта турабыз? Economical stage. Yep. You probably have heard about Силер өткөн жылдын 7 айынын 2-синде эмне болгонун уксаңар керек. Ооба, премьер-министрдин сапары болгон эле. Биздин өкмөт башчыбыз Казакстанга келди. he had a bilateral Сапардын программасы эки тараптуу мамилелерди талкуулоого арналды. Көп жолугушуулар болуп, анын ичинде сиздердин президент менен жеке-жеке жолугушуу болду. other meetings, and of course, next day he had a meeting. Эртеси Астанада өтүп жаткан түрк мамлекеттеринин уюмунун саммитинин алкагындагы жолугушуулар уюштурулду. Summit organized in Astana. Well, Ал эми кеңседеги эки тараптуу мамилелерибизге келсек, алар эң сонун деп айталам. visit is that our Башка тармактар көбүрөөк көңүл бурууну талап кылат. Мисалга алсак, соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү. put to or pay to is the development of our trade economic ties. Эми биз бул жака сарымсакты салабыз. 2-3 баш жетиштүү болот. We should soon find, and we are about to find, Биз жакын арада соода экономикалык чөйрөдө пилоттук долбоорлорду ишке ашыра баштайбыз. Бул венгриялык компанияларды Казакстанга тартууга мүмкүндүк берет. Hungarian businesses more intensively into Kazakhstan and into Central Europe. And that's what we are Учурда ушундай долбоорлорду издөөнүн үстүндө иштеп жатабыз. pilot project. Жакында Казакстанда ири Рашковская газ кени ишке киргизилди. On Roskovskoye polje, Yes, yes. the industrial output of natural Венгриянын Мол улуттук мунай компаниясы бул долбоордун катышуучуларынын бири. Алар кыйра чоң суммадагы каражатты жумшап, бул жатта өздөрүнүн технологияларын жана бай тажрыйбасын киргизип жатышат. Рашковская кени ишке киришип, газ казыла баштаганы бизди абдан кубандырат. and of course technology, and we are very happy with the fact that they have already the first gas given on that polje, on that. Албетте биздин мунай компаниябыздын атак даңкынын аркасында энергетика тармагындагы кызматташуу негизги болуп калды. Yes, yes. It's area like where we traditional. can be Бирок биз венгриялык технологиялардын негизинде биргелешкен долбоорлорду иштеп жаткан башка багыттар да бар. areas like Мисалы, энергиянын альтернативдүү булактары, фармацевтика, ГМОсуз жогорку сапаттагы өрөндөрдү өндүрүү. GMO free, Ошентип биз ар кайсы тармактарда долбоорлорго катышып жатабыз. based on Hungarian technology, where we are rather good at. So that's what we are working on. Of course, food production. We will be Анан албетте бу айынын аягында Астанада өтө турган азык-түлүк экспого катышабыз. Венгерде көптөгөн компаниялар катышат. Премьер-министрдин сапарынан кийин көптөгөн компаниялар Казакстанга көңүл бурушту деп ойлойм. And that is a good sign. I feel that after the high-level visit, a very substantial attention have been turned from the Hungarian business. Демек, ошол сапар урматына биздин кызматташтыгыбыз кыйла жандуу боло баштаган экен. Exactly. Ооба, дал ошондой. Менин билишимче, акыркы 20 жыл аралыгында Венгрия Казакстанга болжол менен $300 миллион инвестициялаган. Ал чоң сумма. Ырас, бул чоң сумма. Бирок бул убакыттын ичинде дагы көп нерсеге жетишсе болот. Of course, there is Жалпысынан алганда, эки өлкө кызматташууну түзгөндө бири-биринин бизнес маданиятын изилдегени абдан маанилүү. important
to learn each other. business Венгриялык cultures. компаниялар казак компаниялар менен иштешүүсүн кантип түзүшү керек жана өз кезегинде казакстандык компаниялар Венгрияда кандай иштеши керек дегендей. Анан да ошол бизнес маданиятын үйрөнүү процессинен өтүү талашсыз маанилүү. Менин оюмча биздин өлкөлөр ага жетише алышты жана жакынкы айларда бардык бизнес процесстер да тез өнүгөт деп ишенем. Positive that business relations will just speed up in the coming months. Венгриянын казак компаниялары үчүн шарттарын кандайча сыпаттап берет элеңиз? I think that Венгриядагы инвестициялык климат абдан жагымдуу. Эң алдыңкы жана чыктар катарынын сап башында турат. most open. Data Венгриянын ИДПсынын 82% сырткы соодага туура келерин белгилей кетишим керек. Ал абдан олуттуу сандар. Ал дагы Венгриянын чет өлкө инвестицияларына карата ачыктыгын көрсөтүп турат. that Hungarian economy is very open. It is very much ready and to receive foreign investments. And I should not, of course, disclose this, but I mean. Эми болсо тоогети мискейге кайра сала берсек болот. Пиязага өз даамын толтуруп берүүсү үчүн тоокту кайра кошобуз. Акырында абдан даамдуу соус келип чыгат. Мен калемперди качан кошуш керектигин дагы эле күтүп жатам. Жок, калемперди дагы күтө туруш керек. Exactly. Show you when. Аны кошуу керектигин мен өзүм айтам. No, we are about to spice it up. Эми болсо кошулмалар учур келди. We should put, of course, our famous Hungarian paprika. Биринчи кезекте албетте белгилүү венгер паприкасын кошобуз. Аны менен абдан сыймыктанабыз. Very proud of that. Never too much Эми for болсо salt. башка кошулмаларды аралаштырабыз. Okay. Then goes Бир аз кара мурч сейип коебуз. Биздин улуттук ашканабыз тууралуу оюңуз кандай? Бир нерсе даамдап көрдүңүз беле? Албетте, мен казакча эт даамдагам. Жада калса ал тамактын балык менен вариациясындагы. Мага жакты. Ооба, ал тамак Батыш Казакстанда кеңири тараган. Мен аны Атыраудан даамдап көрдүм. Эң сонун тамак экен. Мен жада калса казакчасынан эт тамагынын төө этинен жасалганын дагы жеп көрдүм. Укмуш, ал салттуу тамак эмес, бирок кызыктуу экен. Not traditional, but we should now have these. Эми болсо мискейге бул кызанактарды салыш керек. I'm almost Макул, ready. мен дээрлик бүтүп калдым. Yes. Эң сонун, бул кызанактарды дагы бул жака жөнөтөбүз. Oh, great. Tomato is great. That tomato goes well there as well. Калемперди унуткула. Алгач кызанактарды кошуш керек. First comes tomato. I'm waiting for my pepper to come. First comes these. Yeah. Okay. Was super. Give a good stir. Эми болсо анын баарын жакшылап аралаштырып алуу зарыл. Мен азыр дээрлик Гардон Рамзи сыяктуу сүйлөп калдым. Дагы май кошуш керекпи? Жок, ушунчасы жетиштүү болот. Эми бул жака калемперди салабыз. Акыры калемпердин дагы учуру келип жетти окшойт. Fresh pepper goes in. Жакшылап аралаштырып алабыз. Абдан керемет көрүнөт экен. Мага бректордун айкалыштыгы жагууда. Ооба, кызыл менен жашылдын айкалышы кооз болууда. Венгриянын улуттук туусу сыяктуу эле. Туура, дал ошондой. Жакшы патриоттошкон болуп калды. It's just by Ал дагы күтүүсүз жерден жер алды. just by chance. And Okay. now we pour a bit Эми бир аз шорпо кошобуз. Анча көп эмес. too much. Yes. It goes like a sauce. Шорпону соус үчүн кошуудабыз. Туурабы? We should a bit before we put the lid Add some on. flavor, yes. Yes, it's Эми капкагын жапканга чейин бир аз чай чөп кошобуз. margarine, yeah. Okay. Okay, while we're waiting. Meanwhile, yes. Meanwhile, Тамак жасалып жаткан чакта биз галушкиге кирише берсек болот. Акыркы кайрыктары калды. Түстөрү баары бир кооз чыгып жатат. Such a good cook. A new challenge, yes. Өзүм ушунчалык мыкты ашпозчу экенимди эч качан билбептермин. So we should. Бул паста кыйла эле ачуу, ошондуктан сак болуш керек. Болду, ушунча жетиштүү. Enough is enough. It's right? enough. Yes, enough is enough. Put the lid on. Капкагын жаба берсек болот. Simmering, wonderful. No, Эми болсо биздин гарнирибиз галушкага кирише берели. I should Алгач un алабыз, 300 грамм.
300 grams. Wonderful. Кийинки кадамыбыз жумуртка кошуу болобу. Жок, жумуртка кошуу али эрте. Даурендин тамактан ооз тийсем дегенде шаштысы кетип жатат. Ал дагы турган иш да. Pinch. Yeah. Yeah. You are, but that's very much It's natural. okay. Tell us about galushka. Бизге галушкалар тууралуу бир аз айтып бериңизчи. Аталышы кайсыл жактан келип чыкты эле? It's very interesting. Well, to tell you the truth, galushka. Негизинен галушка венгер сөз эмес, ал славян тилинен келген. This is a Slovak word. Yes, that's why I'm This is a asking. Slovak. Биз алар менен жүздөгөн жылдар аралыгында катарлаш жашаганбыз. Анан албетте бири-бирибизден көп нерселерди алганбыз. Алар өз шараптары менен абдан сыймыктанышат. Бирок шарап жасоону венгерлерден үйрөнүшкөн. Wine production, but wine growing they were learning from Hungarians. And they are very Ал эми биз болсо өз кезегинде галушка жасаганды өздөштүрүп алдык. Алар галушка менен дагы абдан сыймыктанышат. Now we have the next phase to Эми биздин келерки кадамыбыз эки жумуртканы кошобуз. eggs. Андан соң бир аз суу. Because it's Камыр суюгураак болушу керек. loose, not a thick Yeah. dough. Yes. So how much? Галушканы жасоо канча убакытты талап кылат? I will do my best. Мен аны тез жасап бергенге аракет кылам. Сиздер абдан ачык окшойсуңар. Right. So I guess Суу кайнады окшойт. already boiling. It's starting to boil, Yeah, right? that's right. Ооба, эң сонун. That's wonderful. So That's what is the next step? what we need. Азыр бул жакка мындай болгон кичинекей венгер шаймандарын орнотобуз. Hungarian invented instrument onto that. Wow. Yes. Yeah. And in Эми болсо кичинекей порциялар менен камырды мына бул көзөнөктөргө салабыз. this dough and into that. Okay. We don't have. Демек камырды сууга салып кереги жок экен да. Анан мына мындай кылып кыймылдата баштайбыз. This movement. Oh, that's. Бул that's жүрүм really абдан something кызыктуу very көрүнүүдө. interesting. Андайды биринчи ирет көрүшүм. I see it for the first time. Okay. Мен дагы андайды эч качан көргөн эмесмин. Happy to hear that. Oh, wow. Кубанычтамын. Баары жакшы It иштеп works, жатат. It works, right. Мен үйүмдөн дагы ушинтип жасап көргүм келе баштады. Cutting it in little pieces, right? With this. Okay, so now our. Биздин галушкалар даяр болуп калды. Yes. Yes, of course it should be ready. Okay. What is Сиздин it ой кандай? like? How it looks like? It's wonderful. Yeah, great. Well, that's Кандай чыкты дейсиз? Сонун болду. we should Эми ушунун баарын жакшылап аралаштырып чыгуу керек. Май ар бир жерин майлап чыгышы керек. Алар биригип калганы жакшы. surround each and every single small piece of galushka. Yes, it looks like. I mean, it. Колго жасалган камырдай көрүнүп калды. Homemade pasta, right? Yes, exactly. Yeah, Something like that, exactly. yeah. Okay, since our dish. Эмесе биздин тамак даяр. Аны табактарга салууну сунуш кылам. I will, Кумарлануу менен аткарып берем. or pleasure. When we are done, I invite you to our next room, to the dining table. Эми болсо сизди дасторконго чакырабыз. Ал жерде биздин тамактын жыйынтыгын баамдап, даамдап көрмөкчүбүз. Чоң рахмат. Thanks a lot. Good. So, dear ambassador, Элчи мырза, биздин тамактан даамсызууга учур келип жетти. taste the dish that were cooked. So please. Алыңыз. Let's do it. Okay. Let's do it. Let's try first. Алгач галушкадан даамдаталы. Right. Yeah. Жаман эмес, даамы кызык экен. At all. With the sauce. Yes. Соус менен өзгөчө даамдуу болуп калат тура. Exactly. Yeah. No, the meat is Эти дагы эң сонун болуптур. Калетсиз, мыкты аракеттенипсиз. And meanwhile, we want to Баса биз дагы present some улуттук of шериндиктерибизден the тартуу сунуштагыбыз келген. national, sweet Yes. sweet dishes, please.
Өтүнөм, даамтатыңыз. Айнур, бул эмне болгон шириндиктер экенин айтып берсең. Алар тууралуу бир аз айтып берейин. Бул боорусоктор, ичине быштак кошулган. Быштак казак ашканасында кеңири колдонулат. Аны абдан жакшы көрөбүз. So it's like, another specialty that is very broadly used here in Kazakhstan. We love cottage cheese, we add... Ошондой эле бул жакта мындай болгон кызыктуу ширин таттуулар бар. Аны биз атактуу конфеттер менен окшоштугунан улам казак рафаэлласы деп атайбыз. Бирок алар быштактан жасалган. Албетте курун менен жент дагы бар. Алар биздин улуттук шам-шумдар менен десерттерибиз. Like this one it's like gent. Yes, also very traditional, national. Өтүнөм, ооз тийсеңер. Чоң рахмат, мага казак шириндиктери жагат. Мен муну ооз тийип көрөйүн. Улуттук суусундуктарды даамдап көрдүңүз беле? National beverages. Yes. Кымызды айтып жатасыңарбы? Кымыз жана шубат. Ооба, мага шубат жагат. Төө сүтү. Shubat is wonderful. Ал суусундуктарды ичтиңиз беле? Мага шубат абдан жагат. Кымыз анча деле жакпайт. Бирок кымыз абдан пайдалуу экенин билем. Өзгөчө пандемия учурунда ал миңдеген адамдардын тез сакайышына жардам берген. Pandemia, Yes, exactly. helped a lot to various people, mostly to elderly ones, to recuperate. We have one. Бизде сизге арнаган белектерибиз бар. Сизди кетирер алдында тартуу кылалы. So these are Ал казактын улуттук шириндиктери. sweets, and this one is for you. Please. Thank you so much. Чоң рахмат. Wonderful. Thank you so much. You are very kind. Аны үй бүлө мүчөлөрүңүз менен даамдасаңыз болот. Албетте ошондой кылам. Чоң рахмат. Thank you very much for Бүгүн бизде мейманга келип, венгерлерден улуттук тамагын жасап бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. traditional meal for us. It was Баары абдан даамдуу болду. Сиздер менен Толкен Кук программасынын кезектеги чыгарылышы болду. Жана ага мейманга Венгриянын Казакстандагы элчиси Отто Иван Рона мырза катышты. Бизге венгерлерден пёркөл тамагын жасап берди. Ал венгер тилинен которгондо тоок дегенди билдирет. Кайрадан жолугушканча, биздин программанын баардык чыгарылыштарын социалдык тармактарыбыздан көрө ала турганыңарды эсиңиздерге сала кетмекчибиз.